Birinci маселе боюнча маалымат берүү үчүн Мырзаев Абдулат Абдрайымовичке сөз берилет. Бериңиз. Рахмат. Бул жерде туура эмес маалымат кетип калыптыр. Адыхан Кисанбаевич, ал жерде бизге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Ташиев Камчы Кыдыршаевич бекитилген экен, бирок бул жерде азыр мына президенттин өкүлү айтылып атат, бул жерде технически туура эмес кетип калыптыр. Мырзаев Абдулат Абдрайымович бекитилген деп. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, Улан Бердибаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктары жөнүндө келишимди ратификациялоо үчүн ратификациялоо маселесин кароону сунуш кылабыз. Урматтуу депутаттар, Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо боюнча жүргүзүлгөн жумуштар жөнүндө кыскача маалыматты билдирип коюуга уруксат этесиздер. Кыргыз-Өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1472,83 километр түзөт. Жалпы узундугу анын 1170,53 километри 2017 жылдын 5 сентябрында Кыргыз-Өзбек чек арасы жөнүндөгү келишимге кирип ратификациядан өтүп бекитилген. Ал эми макулдашыла элек, тактала элек 302,29 километр чек ара тиркеси калган болчу. 2017 жылы ошол 2017 жылдан бери карай 7 жолу Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумушчу жана жогорку деңгээлде топтордун жолугушуунун негизинде төмөндөгүдөй болуп жыйынтыкталды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөндөгү участокторду калтырып жазууга жетишилди. Биринчиси бул Гавасай участогу. Гавасай участогу Алапка районунда жайгашкан. Жалпы участоктун Гавасай участогунун жалпы аянты 12,849 гектар түзөт. Ал жер аянтын биз Кемпероват суу сактагычынын Соол Жек каналын курбагандыгы үчүн алдык. Ошондой эле Алапка районуна караштуу Көксерек участогу. Бул жер 105 гектар жер түзөт. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айыл жана айдоо аянттары бар. Үчүнчү участогубуз бул Баястан участогу. Баястан участогу да бул Алапка районуна караштуу Ак Коргон айыл өкмөтүндө жайгашкан. Ал жерде 212 гектар жайыт жер аянттары картографиялык материалдардын негизинде Өзбек Республикасына таандык болгонуна байланыштуу Кыргыз Республикасына калтырып жазууга жетиштик. Төртүнчү участок бул Уңгартоо участогу. Уңгартоо участогунун жалпы аянты 35 гектар түзөт. Ал жер аянтта бир нече уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жана радио релейный станциялары жайгашкан. Бешинчи участок бул Акташ участогу. Акташ участогу баарыбызга белгилүү болгондой бул Кара Суу районуна өтө Өзбек Республикасы менен чектеш болгон чек ара тилкеси жакын өткөндүгүнө байланыштуу ошол Кара Суу шаарын кеңейтүү максатында жана сыркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн 100 гектар жер аянтын алууга жетиштик. Бул Сугат айдоо аянттары. Ошондой эле 2017 жылдын 5 сентябрындагы келишимге ылайык ошол Алапка районунун Көксерек участогунда 25 гектар жер аянты Өзбек Республикасынын карамагына калтырылып жазылып кеткенине байланыштуу ошол жергиликтүү тургундардын суранышына ылайык жана алардын талаптарына ылайык ошол 25 гектар жер аянтын бул жолку келишимге киргизип кайра Кыргыз Республикасына калтырып жазууга жетишилди. Ошондой эле Шарихан Сай каналынын башталышы деп айтылат. Ошол дагы бир участогубуз бар. Ал участоктун жалпы аянты 19,5 гектар жерди түзөт. Ал жер аянтынын ордуна дагы ошол Өзгөн районуна караштуу Баштоо айылынан чектешкен жерден ошол 19,5 гектар жер аянтын Кыргыз Республикасына калтырып жазууга жетиштик. Эми бул жерде Кемпероват суу сактагыч жөнүндө кыскача маалымат берип койсом деп билдирүүнү туура көрүп атам. Кемпероват суу сактагычы Кыргыз ССРинин Министрлер Совети жана Өзбек ССРинин Министрлер Советинин 1965 жылдын 11 декабрында 559/656 токтому менен Кемпероват суу сактагычынын
kuruluşuna байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылдын 23 сентябрындагы номер 12 23 сентябрында жана 12 ноябрындагы протоколдордун негизинде бекитилген. Аталган биргелешкен токтом менен бекитилген 1965 жылдын 12 ноябрындагы протоколдун 1 пунктуна ылайык Кемпир-Абад суу сактагычынын суусу каптап калган жердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз СССРнин курамына, ал эми Кемпир-Абад суу сактагычынын чашасында суунун астындагы жерлерди Өзбек Республикасынын курамына киргизүү менен Кыргыз СССР менен Өзбек СССРнин ортосундагы республикалар аралык чек араны өзгөртүүгө макулдук берилген. Өзбек СССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 15 декабрында 659 токтом менен Кемпир-Абад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу Кыргыз СССРине компенсация катары Андижан областынан 2966 гектар, Фергана областынан 1161 гектар жер аянттарын берген. Өткөрүлүп алган жер аянттарындагы чек ара сызыгы өзгөртүлүп, кайрадан жазылган жана ал жазууларды Кыргыз СССРнин Министрлер Совети бекиткен. Өз кезегинде Кемпир-Абад суу сактагычты куруу үчүн Кыргыз СССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 22 октябрындагы номер 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты берилген. 5731 гектар жер аянты бүгүнкү эсептер менен алганыбызда бул 908 горизонталга туура келет. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чек араны жазганда анын аянты 4485 гектар түзүп, натыйжада мурда суу басып жаткан 1242 гектар жер аянты бошойт жана аны кыргыз тарап Айыл чарба багытында пайдаланса болот. 4127 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Ошондуктан 9-njy горизонталь менен мамлекеттик чек араны аныктоону эске алганда Өзбек тараптан 358 гектар жер берилбей калган деп такталган. Ал эми акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол берилбей калган 358 гектардын ордуна Өзгөн жана Сузак райондорунан 1000 гектар жер аянтын бөлүп алууга макулдашылып жана протокол менен бекитилип, карталар сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2 эсе көп жер алынып жатат. Кемпир-Абад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу биз 5 райондон жер алганбыз. Алар биринчиси бул Алапка районунан 1307 гектар жер алганбыз. Экинчиси бул Аксы районунан 571 гектар жер алганбыз. Үчүнчүсү бул Нокен районунан Шамал Сай шаарчасына Шамал Сай участогу деп айтылат. Ал жерден биз 1088 гектар сугат айдоо ошол жердеги айылы менен кошо алганбыз. Үчүнчүсү бул Ош областына караштуу Араван районунан 148 гектар жер аянтын алганбыз. Акыркысы бул биз Кыргыз тарап Кадамжай районунан, Баткен району Кадамжай районунан 1013 гектар жер аянтын компенсация катары алганбыз. Ошондой болуп бардыгы болуп 4127 гектар жер аянтын Кыргыз Республикасынын карамагына өткөрүлүп берилген. Жалпылап айтканда Өзбек СССРинин Кемпир-Абад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу 4127 гектар жер аянтын Кемпир-Абад суу сактагычы ээлеп турган жер аянты үчүн компенсация катары алынган. Азыркы мезгилде ал жерлер толугу менен өздөштүрүлүп, 25 миңден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап келүүдө. Ошондой эле турак жай, короо, жолдор жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер жүш катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Мындан сырткары, Кемпир-Абад суу сактагычын биргелеши башкаруу үчүн Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүлөт деп протоколдо белгиленген. Бул келишим бүгүнкү күндө азыр сиздердин карооңуздарга да киргизилет. Ал келишим түзүлдү. Ошондой эле бул эң негизги макулдашуулардын бири деп айтсак болот. Ошол Өзбек тарап ошол протоколдук негизде жана Кыргыз-Өзбек чек арасы жөнүндө келишимде да белгиленди. Бул ошол суу сактагычтын айлана тегерегинде эч кандай инженердик техникалык курулмаларды курбайт.
кыргыз жарандары үчүн кыргыз жарандарын ошол сууга, суудан пайдаланууга, мал сугарууга жана айыл чарба багытында сууну пайдаланууга эч кандай тоскоолдуктар жаратпайт деп бул протоколдо бекитилген. Ошондой эле кыргыз өзбек чек арасы жөнүндөгү келишимге да киргизилип, бул бекитилген. Эми жалпылап биз кандай жерлерди алгандыгыбыз жөнүндө мен кыскача айтып койсом, мисалы айта турган болсок, Гавасай участогунан 12.849 гектар, Көксеректен 105 гектар, Баястан участогунан 212 гектар, Уңар тоодон 35 гектар, Акташ участогунан 100 гектар, Кара Белестен 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар, суунун көлөмүн 908ден 900 горизонталга түшкөндө 1246 гектар. Жалпысынан 15.572 гектар жер аянтын биз Өзбек Республикасынан алганга жетиштик. Белгилеп кете турган нерсе бул жерде, ошол биз айтып аткан 12.849 гектар жер аянты бүгүнкү күндө биздин жер Кыргыз мамлекетинин картасында көрсөтүлгөн эмес. Ал картада бул Өзбек Республикасынын жер аянты болуп көрсөтүлүп турат. Андан сырткары ошол биз компенсация катары алган жер аянттарыбыз 4121 гектар жер дагы бүгүнкүдө картографиялык материалдардын негизинде, ошондой эле Кыргыз госкартографиянын материалдарында бул жер аянттары Өзбек Республикасынын жер аянты болуп көрсөтүлүп турат. Эми баарыбыз билебиз, бул жерде ошол эле учурда Кемпирабад суу сактагычы бул Кыргыз Республикасынын жери болуп, ошол 1961 жылкы такталган линияга ылайык бул Кыргыз Республикасынын жери болуп көрсөтүлүп турат. Бул алмашуунун негизинде биз ушундай жетишкендиктерге жетиштик деп айтсам болот. Кыскача ушул, анан суроолор болсо болушунча жооп берем. Рахмат. Бул жерде экинчи маселе боюнча